өкмөт акселераторлору программасына токтоло кетейин. Кыргызстанда ишке ашырылып жаткан бул программа оң натыйжаларды бере баштады. 100 күндүн ичинде ишке ашырылдык. Бул долбоордун ийгилигин белгилөө мен үчүн кубанычтуу болуп турат. Күндүк реформаларды ишке киргизүү тажрыйбасын баштап, акселераторлар программасынын методикасын колдонуу менен олуттуу көйгөйлөрдү ыкчам жана натыйжалуу чечүүгө багытталабыз. 100 күндөн кийин биз бул маселеге кайра кайтып, аткарылган иштер боюнча жыйынтык чыгарабыз. Реалдуу өзгөрүүлөр жасалып, эң башкысы элибиз ошол өзгөрүүлөрдү сезип билиши керек. Бир маселенин айлап созулуп, жылдап чечилбей келген учурлары болуп эле жүргөн көрүнүш. Мамлекеттик кызматтардын кээ бир механизмдери эски жана бюрократияга баткан. Муну ыкчам өзгөртүп, түп тамырынан кайра иштеп чыгуу үчүн өкмөттүк акселератор программасы кирген. Президенттин жана министрлер кабинетинин төрагасынын дал ушул өкмөттүк акселератор программасынын алкагында реформалардын жаңы этабы башталды. 100 күндүн ичинде 4 жумушчу топ 4 актуалдуу социалдык экономикалык көйгөйдү чечүү үстүндө иштеди. Президенттик администрациянын координациясы жана ведомстволор аралык кызматташтыкты чыңдоого көмөктөшүү менен ишке ашырылып жаткан реформалардын жыйынтыктарына токтолсок. Айдоочулук күбөлүктү алуу үчүн медициналык маалыматтарды алуу жол жобосу жөнөкөйлөтүлдү. Санариптештирүүнүн аркасында медициналык маалыматты мурда 7 күндө алса, эми 2 жумушчу күндүн ичинде алууга мүмкүнчүлүк түзүлдү. Бул бюрократиясыз, кезексиз жана бир нече мекемеге барып убара тартууну жокко чыгарды. Эми жарандын психоневрологиялык жана наркологиялык диспансерлерде каттоодо турган турбаганы автоматтык түрдө текшерилет. Тагыраагы мындан ары республикалык психиатрия жана наркология борборуна барып отуруунун кереги жок. Тийиштүү маалымат мамлекеттик системалар менен интеграция аркылуу автоматтык түрдө текшерилет. Түйшүктү жеңилдеткен дагы бир ыңгайлуулук. Түндүк мобилдик тиркемеси аркылуу дарыгерлерге жазылуу жеткиликтүү болду. Жөнөкөй жеңил жол менен дарыгерлердин иш тартибине жараша жазылып алып баруу узун кезекке корогон убакытты, ашыкча убаракерчиликти азайтат. Также это избавило от бумажной волокиты. Бул негизгиси кагаз иштеринен арылтты. Маалымат өзү санарип форматта. Албетте, медициналык кароодон өтүш үчүн дарыгерге барат. Анын жыйынтыгы кагаз жүзүндө эмес, электрондук негизде түндүк порталында болот. Ошондой эле маалыматтарды сактоо менен кайталап текшерүүлөр кыскартылды. Маселен, эгерде флюорография акыркы 6 айда өткөрүлгөн болсо, кайра тапшыруунун кереги жок. Система муну автоматтык түрдө эске алат. Бул мүмкүнчүлүктөрдүн бардыгы түндүк тиркемесинде жеткиликтүү. Негизгиси ыңгайлуу, коопсуз жана ачык айкын. С помощью интеграции данная справка теперь доступна для госорганов. Интеграциянын жардамы менен маалымат мамлекеттик органдар үчүн жеткиликтүү. Жеке идентификациялык номер аркылуу кирип эле текшерип койсо болот. Ири габариттүү жана оор жүк ташуу үчүн атайын уруксаат алуу жол жобосу кыйла жөнөкөйлөтүлдү. Буга чейин атайын уруксаат алыш үчүн арызды кароого, макулдашууга 3 күн кетсе, азыр 1 саат ичинде тийиштүү иштер аткарылат. Татаал маршруттар жана өтө чоң жүктөр болгон учурда гана 3 саатка чейин созулушу мүмкүн. 3 сааттын ичинде эч жака чуркабастан өзүнүн колуна алып, ошо менен жолго чыгып кетүүгө, жүгүп ташып кеткенге мүмкүнчүлүк алууда. Арыз ээсинин катышуусу жок мамлекеттик органдардын ортосунда түз электрондук маалымат алмашуу жолго коюлду. Бул бир эле документти бир нече жолу берүү зарылдыгын жокко чыгарды. Ишкерлерге алдын ала онлайн режиминде ташуучунун жеке кабинети аркылуу арыз берүүгө мүмкүнчүлүк түзүлдү. Заявление подается очень удобно на сайт Министерства транспорта и коммуникаций Кыргызской Республики или через телефон прям можно подать. Все делается автоматически. Атайын уруксаатты түздөн түз өткөрүү пункттарынан электрондук түрдө алуу мүмкүн болуп калды. Бул эл аралык ташууларда ыкчамдуулукту камсыз кылат. Чек арадан тез өтүү жана логистикалык коридорлордун өткөрүү жөндөмдүүлүгүн жогорулатат. Ошентип, убакыт жана административдик логистикалык чыгымдардын азайышына жол ачылды. Тармактын инвестициялык жагымдуулугун жогорулатууга, жалпы жонунан ишкердик жүргүзүү шарттарын жакшыртууга өбөлгө түзүлдү. Салыштырып көрөлү. Реформага чейин уруксат алуунун орточо убактысы 3 күн болсо, эми 1 саатка чейин кыскартылды. Буга чейин бери дегенде 5-6 документ талап кылынса, мындан ары бир гана электрондук арыз жетиштүү. Ал эми арыз бериш үчүн мурдагыдай 4 физикалык пункттун бирине барыш кажет эмес. Онлайн жеке кабинет аркылуу жүргүзүлөт. Медициналык социалдык экспертизанын майыптыгы бар адамдар үчүн реабилитациялоо жана абилитациялоо процесстерин санариптик чечимдер аркылуу жөнөкөйлөтүү боюнча 3-топтун жыйынтыктары.
жарандын диагнозунун негизинде система автоматтык түрдө бейтаптын оорусуна ылайык кайсы медициналык социалдык эксперттик комиссияга жөнөтүүнү көрсөтөт. Дарыгерлер электрондук форматта электрондук жолдомону медициналык социалдык экспертизалоо комиссияларына жөнөтүшөт. Ал эми жолдомолорду кароо мөөнөтү мурдагыдай 30 күн эмес, эң көп дегенде 5 күндү алат. 6 формадагы кагаз маалымкаттын ордуна бир электрондук маалымкат жана аны түндүк тиркемеси аркылуу аралыктан жеңил эле алса болот. Бардык документтерге электрондук санариптик колтамга менен кол коюлат. Бул юридикалык күчүн жана коопсуздугун камсыз кылат. Жакшы жагы бул жоголуп кетпейт. Мурун ушул маалымкатты жоготуп алдык деп көп жарандар кайрылышчу эле. Азыр бул маселе чечилди. Курулушка уруксат берүү процессин жөнөкөйлөтүүдө жетишилген аракеттер. Өзгөчө кырдаалдар министрлиги тарабынан өрткө каршы экспертиза жүргүзүү мөөнөтүн белгиленген тартипте бекитилди. Ага ылайык биринчи жолкусу 14 жумушчу күн болсо, кайталап экспертиза жүргүзүү үчүн 10 жумушчу күн белгиленди. Өзгөртүүлөр экологиялык экспертизанын мөөнөтүн 90 календардык күндөн 10 жумушчу күнгө чейин кыскартып, бул жол жоболордун өтүүнүн ыкчамдуулугун жогорулатууга, инвестициялык, инфраструктуралык долбоорлорду ишке ашырууга түрткү берет. Уруксат берүүчү документтерди алуунун жалпы мөөнөттөрү кыскартылды. Атап айтканда, жалпы механизм боюнча 180 жумушчу күндөн 60 жумушчу күнгө чейин, жөнөкөйлөтүлгөн механизм боюнча 90 жумушчу күндөн 30 жумушчу күнгө чейин. Ошондой эле 20 жумушчу күнгө чейинки мөөнөт менен максималдуу жөнөкөйлөтүлгөн жаңы механизм киргизилди. 1 августтан баштап күчүнө кирди. Эгерде буга чейин биздеки архитектуралык корутунду алыш үчүн 20 күндөн 30 күнгө чейин талап кылынса, андан тышкары долбоорду макулдашуусу 20 күн болсо, азыр бунун бардыгы биригип туруп 30 күнгө кыскарды. Курулуш министрлигине Кыргыз Республикасында кыймылсыз мүлк объекттерин долбоорлоого, курууга жана башка өзгөртүүлөргө документтерди берүү жана пайдаланууга берилүүчү курулуш объекттеринин шайкештигин баалоо тартиби жөнүндө жобо ченемдик документтерди иштеп чыгуу жана бекитүү боюнча ыйгарым укуктар берилди. Өлкөдө инженердик техникалык камсыздоо тармактарына туташтыруунун техникалык шарттарын жана тартибин берүүдөгү негизги өзгөрүүлөрдүн бири учурдагы тармактарды модернизациялоо же альтернативдүү тармактарды куруу механизми болуп саналат. Бул өлкөнүн татаал жана алыскы райондорунда да инженердик инфраструктураны камсыздоого мүмкүндүк берет.